Биз бир үй сатып алдык эле, ал үйдө мурун жашап кеткен квартиранттар намаз кана ачкан экен. Биз келгенден кийин участковый көрүп калып жаптырган. Аны азыр силер жаптырдыңар, күнөө болот деп жатат. Бирок ал законсуз ачкан да эмне кылсак болот? Ал сиздин эркиңиз. Демек, эгер мыйзамсыз болсо, анан сиз өзүңүздүн жериңиз болсо милдеттүү эмессиз, сизге парыз эмес. Эгерде ачабыз, кылабыз деген болсо сатып алышсын. Анан сизге милдеттүү эмес. Балким эгерде сиз ыраазы болсоңуз, сиз уруксат берсеңиз, ошондо гана ачылышы мүмкүн. Ал сиздин мүлкүңүз болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум. Мен жакшы да перзенттүү болом, Кудай буйрса. Баламдын атын Мадумар коеюн дедим эле. Маанисин чечмелеп бере аласызбы? Мадумар деген, мен бул аттын маани-маңызын жакшы түшүнбөйт экенмин. Аны ушул Мадумардан сурасаңыз, балким жакшыраак жооп берсе керек деп ойлойм. Мен бул сөздүн маани-маңызын жакшы түшүнбөйт экенмин. Демек, сыртка чыгып кетүүнүн биз пайдаларына токтолдук, андан зыяндарына токтолуп өтөйлү деп турабыз. Демек, эң биринчи мамлекетти таштап баратабыз. Экинчи, мекенге болгон сүйүү күчсүздөнүп баратат. Андан кийин дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири, жаш балдар бүгүнкү күндө тарбиясыз калды. Көптөгөн жаштарыбыз ата балдарыны чоң атасына, чоң энесине, тай атасына, тай энесине таштап кеткендиктен улам көп адамдар, көп жаш балдарыбыз тарбиясыз калды. Кимден тарбия алышын билбейт, кароосуз калды, жолдо калышты. Ал атанын тарбиясын көрбөсө, эне тарбиясын көрбөсө, эртеге ал кимге кызмат кылат, кантип кызмат кылат? Эненин мээримин көрбөгөн адам энесине кантип кызмат кылат? Атанын мээримин көрбөгөн адам кантип атага кызмат кылат? Ата-эненин мээриминдей эч ким мээрим төгө албайт. Ата-эненин мээрими өзүнчө бир чоң маселе. Анын мээримин эч ким төгө албайт. Анан ал чоң атасы болсун, чоң энеси болсун, тай атасы болсун, тай энеси болсун, эненин мээриминдей эч ким мээрим төгө албайт. Жөн эле балам деп бир көз карашын, бир мээрим төгүшүндөй эч ким мээрим төгө албайт. Атанын көз карашында эч ким көз карашта кара албайт. Балдар, жаш балдар тарбиясыз калып атат. Бүгүнкү күндө тирүү жетимдер көбөйдү. Атасына зар болгон, энесине зар болгон, кор болуп жашаган жаштарыбыз көбөйдү. Эгерде биз кара курсагыбыз тойсо дагы, бир аз ачка калбай турган деңгээлде болсок дагы, дүңгүрөтүп той бергенде токтотуп, ушул балдарыбызга мыкты тарбия берсек, балдарыбызга мыкты илимди берсек, билимди берсек, балким биздин келечегибиз ошол жаштардын колунда. Ошо биздин келечегибиз, Кыргыз мамлекетинин келечеги жаштардын колунда. Ошол келечектеги өсүп келаткан балдардын колунда. Ал балдарга тарбиясыз өсүп атса, ал балдар эне тарбиясын көрбөсө, ал балдар ата тарбиясын көрбөсө, балдар кор болуп өскөн болгон болсо, мигрант болуп жүрүүнүн эмне пайдасы бар? Акча табуунун, кара курсактын айынан аял жакта жүрүүнүн эмне пайдасы бар? Көпчүлүгүбүз ошол жакта иштеп, канча акчаларды табып келип, чоң-чоң балким особняктарды салып атабыз, анан кийин астынан бир эки комнат кухня салып алып ушул жерде жашап жүрөбүз. Жөн эле музейди эл көрсүн, кожо көрсүн, заңгыратып той беребиз, заңгыратып тамды салабыз да, анан жөн эле дагы деле кайра мигрант болуп кетип жүргөн адамдарыбыз толтура. Эмне кереги бар? Бир аз үнөмдөбөйлүкпү, бир аз ойгонбойлукпу, аракет кылбайлыкпы деген суроо туулат менде. Балдарыбызды эгерде келечегибизди ойлосок, эгерде балдарыбыздын келечегин ойлогон болсок, анда балдарды кароосуз таштабашыбыз керек. Балдарды жакшы, мыкты тарбия беришибиз керек. Бул өзүнчө бир маселе. Экинчи маселе, ошол көп адамдар өзүнүн тилин жоготуп атат. Бүгүнкү күндө биз тилибиз менен, динибиз менен мамлекетибизди кармап турабыз. Көп адамдар өзүнүн тилин билбейт. Кыргыз тили бүгүнкү күндө өз элинде, өз жеринде чоочун болду. Кыргыз тили бүгүнкү күндө кор болду. Сыртта жүрө берип, сыртта сенин ошол жакта чоңойгон балдарың, башка элдин каада салтында чоңойгон балдарың кантип эртеге келип кыргыз тилин жакшы сүйлөй албаса, кантип кыргызга күйөт?
кыргыз салтын, каада салтын жоготса кантип бизге келип кызмат кылат, кантип өзүнүн элине жерине кызмат кылат. Бүгүнкү күндө биздин тилибизди жеригендер көбөйдү. Бүгүнкү күндө биздин үрп адат, каада салтыбызды жеригендер көбөйдү. Эмне үчүн? Ушул миграциянын чоң үлүшү бар. Ошондуктан мен ойлойм, мигрантчы болуп чыгып кетүүнүн пайдасынан зыяны биз үчүн көп, пайдасынан зыяны биз үчүн коркунучтуу. Ассаламу алейкум, жума куттуу болсун, сизге Аллах ыраазы болсун. Мен саат 12-ден кийин куптан намазын окуймун, анан кийин тахажжуд намазын окуймун. Ошол туура болобу? Негизи куптан намазыны саат 12-ге чейин окуп койгонуңуз дурус болот. 12-ден кийин түндүн акыркы бөлүгүнө куптан намазын кечиктирүү жакшы эмес, макрух деп эсептелинет. Ал эми тахажжуд окуганыңыз жакшы, Алла ыраазы болсун. Боло берет, негизи намазыңыз кабыл болот, бирок куптанды өз убагында окуп койгонуңуз абзел, тахажжудду анан кийин окуй берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Видление кетсе тарат бузулабы? Эркек аялга кандай мамиле кылыш керек? Рахмат. Дарат бузулат, ооба, аял затынан чыккан бул суюктуктун айынан бул дарат бузулат. Ар бир намазга дарат жагынлап коюшуңуз керек. Эркек киши аялдарга эркекче мамиле кылыш керек албетте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир нече хадистеринде айтып кетти, Алла Таала Куранда айтып кетти, аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла, жакшы осуят кылгыла, алар кабыргадан жаралган. Эгерде катуу айтсаңар, кабырганы дароо түздөйм десеңер сындырып аласыңар. Ошондуктан жакшы осуят кылгыла, жакшы мамиле кылгыла, жумшак мамиле кылгыла деген сөздү айткан. Эгерде ага дагы макул болбосо, анда төшөгүңөрдү бөлүп койгула деди. Эгерде анда дагы эсине кирбесе, анда силер тараптан, анын ата-энеси тараптан эки адам келсин, бир маселеге келишкиле, чечишкиле, ага дагы болбосо анан кийин бир аз уруп койгула деген дагы жери айтылган. Негизи ага жеткирбей биз кыргыздар тескерисинче баштайбыз, дароо эле кол көтөрүп, дароо эле сөгүп сагып. Албетте булардын баары туура эмес. Эң биринчи жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат дейт. Ошондуктан жылуу сөз менен адамга канчалык жылуу мамиле кылсаң, ар дайым жылмайып турсаң, жакшы айтсаң, тез оңолот. Ошондуктан адам бололу, бири-бирибизге өзгөчө жубайлар, бири-бирибизге жакшы, мыкты мамиле кылалы. Биз ошол мигранттын же болбосо миграциянын пайдасы жана зыяны туурасында сөз кылып жатабыз. Канчалык деңгээлде зыян, канчалык деңгээлде пайда. Ушул динибиз бул нерсеге көз карашы кандай, ушул туурасында сөз кылып өттүк. Биз пайдасына келип токтолуп өттүк. Балким оңой акча табабыз, убактылуу балким жыргайбыз, убактылуу ушул тез акча таап жыргап калышыбыз ыктымал. Балким тажрыйба алмашабыз, тияктагы нерсени бул жака көчүрүп келишибиз мүмкүн. Тияктан балким сыртка келген адамдын ой пикири өзгөрөт, аң сезими өсөт, элине жерине болгон, өзүнүн мамлекетине болгон бир көз караштары өзгөрөт деген бир пайдаларына токтолуп өттүк да, зыяндуулугуна да токтолуп келатабыз. Эң чоң бир коркунучу бул мамлекетибизди элсиз таштап койгонубуз. Бул башка элге жөн эле жеримди ал деп таштап койгон сыяктуу бир чоң нерсе. Анан кийин сыртта жүрө берген болсок, ушул өзүнүн элине болгон, жерине болгон сүйүү жогала баштайт. Бүгүнкү күндө көптөгөн жигиттерибиз, жаштарыбыз жүрөт. Биздин мамлекет өнүкпөйт, өспөйт, эч нерсе жок деген туура эмес түшүнүктөр жүрөт. Биз ошол Американы бүгүн ушул Кыргызстанда кура алабыз. Россияны бул жерде кура алабыз. Европаны биз Кыргызстанда кура алабыз. Эгерде сен менен мен ойгонсок, эгерде сен менен мен аракет кылган болсок. Кече бир окуу жайлардын бирөөсүндө ушул маселеде сөз кылып калсак, бир жигит айтат: "Менин кичинекейимден ата-энем ушинтип тарбиялады" дейт да. Сен Кыргызстанда эч нерсе жок. Кыргыз тилинде эч нерсе жок. Сен ушул англис тилин үйрөн деп ушул ар окуунун 3 ай каникул болгондо мени шаарга жөнөтүшөт дейт. Тил үйрөнгөнүм. Ушинтип мен 11-ди бүткөнгө чейин ар каникулда келип тил үйрөндүм дейт. Азыр жогорку окуу жайда окуп жатам дейт. Эми Кудай буйрса Америкага кетем дейт. Анан мен ушул миграциянын биз кыргыз элинин кээ бир адамдар бар да, ушул үмүтсүз адам. Жок, кыйын,
өнүкпөй калдык, өспөй калдык, ар дайым негатив ой жүгүрткөн адамдар бар. Эч качан буларга пессимисттер бар. Булардан алыс качышыбыз керек. Булардан жаа бою качышыбыз керек. Биз кура алабыз. Биз кыла алабыз. Колубуздан келет. Ошол акчаны бул жакта таба алабыз. Ошол фабриканы бул жакта кура алабыз. Ошол цехти бул жакта кура алабыз. Колубуздан келет, кыла алабыз деп өзүбүз аракет кылбасак, бирөө келип бизге жардам бербейт. Кээ бир адамдар бар. Кээ бир ата-энелер балдарыны ушинтип тарбиялап атат. Бүгүн өзүнүн жерини жеритип, чандырып тарбиялап атат. Балам келечекте бул жакта келечек жок. Балам бул тилде келечек жок. Бул, мен ойлойм, тилибизге кыянаттык. Мамлекетибизге кыянаттык деген сөз. Биз тилибиз бар үчүн кыргыз болуп жүрөбүз. Каада салтыбыз бар үчүн кыргыз болуп жүрөбүз. Ошондуктан балким миграциянын пайдасынан зыяны көп болсо керек.